Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн мен сиздерге сандар сүйлөгөн сүтсай илми боюнча кайсы бир датада төрөлгөн адамдарга кандай жеке өзгөчөлүк мүнөздүү боло тургандыгы тууралуу айтып берем. Биринде 10-да, 19-да, 28-де төрөлгөн инсандар стратег инсандар деп аталат. Стратег инсандар кандай болот? Буларга стратегиялык ой жүгүртүү мүнөздүү, алардын алдына кандай гана маселе жаралбасын, өздөрүнүн астына кандай гана максат койбосун, биринчи кезекте ошол максатты канткенде аткарам, кандай учурда бул маселени чечем деп стратегиялык ой жүгүртүп башташат. Булар деген өзүмчүл болушат. Мен айткан, мен айткандай болуш керек деп эсептешет. Башкача айтканда, булар башка адамдардын оюна макул болбостон өзүн гана ойлогон адамдар болушат. Бул адамдар автономдуу иштегенди каалашат, бирөөнүн кол астында иштөөнү каалабайт. Себеп деген алар стратег болгондуктан өз алдынча башкарууну эңсеген инсандар. Көбүнчө жашоодо булар мыкты жетекчилер. Өзүнүн жеке компаниясын ачкан мыкты жетекчилер болушат жана алардын аң сезимде өздөрү жазып алган мыйзамы болот. Ошол мыйзам менен булар өзүнүн фирмасын, компаниясын негиздеп ачып иштөөнү каалаган стратег инсандар. Анан бизде мындай түшүнүк бар да, монетанын эки жагы бар дегендей. Бул инсандардын дагы плюс жана минус жактары болот. Бул деген алардын жеке өзгөчөлүктөрү. Мен ошо плюс минустар деп айта берейин. Стратег инсандардын минус жактары: агрессивдүү болушат, жаңы нерсени каалашпайт, консерватизм деп коет, эгоизмге алдырган учурлары болот жана үстөмдүк кылган учурлары көп болот. Себеп деген мен айткандай болбой калбадыбы деп анан астына келген адамды же маселени чечиш үчүн жанында турган адамга үстөмдүк мамиле кылып коюшу мүмкүн да. Ал эми плюс жактары бул мыкты жетекчилер, дайыма демилге көтөрө билишет, баары жакшы болот деп айтышат жана дайыма колдоо көрсөткөнгө даяр. Бул адамдар коомдогу адамдарды өз жана бөтөн деп бөлөт. Өз деген тизмеге кирген адамдарга дайыма кам көрүшөт, жардам беришет. Ал эми бөтөн деген тизмеге кирип калган адамдарды кааласа укпай да коюшу мүмкүн да. Мисалы, стратег инсандар өзүмчүл болот деп атпайлыкпы? Бул жаман эмес, жакшы эмес, бул адамдын жеке касиети. Эгерде стратег инсан өзүмчүл болбогондо ал кантип компаниясын башкарат эле? Элдин баарын угуп жүрө бермек да, андайча туура. Ошон үчүн бул деген сандын башында турган биринчи сан, ал деген стратегиялык ой жүгүртүп, дайыма алдыны көздөй чуркаган адам да. Ошон үчүн булар мыкты жетекчилер. Андан кийин 2, 11, 20, 29 деген сандарда туулган адамдар дипломат, кыргыздын тили менен айтканда элчилер болушат. Бул адамдардын акылы бүтүндөй денесинде болот. Башкача айтканда, буларда эмпатиялык ой жүгүртүү күчтүү. Булар адамдарды, жагдайларды, кырдаалдарды түшүнгүсү келе берет. Булар биринчи кезекте мамилени биринчи орунга коюшат. Дайыма адамдар менен баарлашып мамиле түзгөндү каалайт. Булар туаса психологдор болот, дипломаттар болот. Абдан бир ишти аткарса да анын майын чыгарып аткарышат, жоопкерчиликтүү адамдар, анан тири карак адамдар болушат. Аябай кандай ситуация болбосун ошону ичинен түшүнгөн, убагында ыңгайлашкан, анан кийин кандай гана жагдай мамиле болбосун ошону ичинен түшүнгөн, реалдуу турмушту көргөн адамдар болот. Бул адамдардын плюс жактары: принципиалдуу. Бул адамдардын плюс жактары: мыкты аткаруучулар, дипломаттар жана түшүнүүгө умтулган адамдар. Ал эми минус жактары: күмөн саноо, депрессияга батпап түшүү, анан эканжы ойлонуу. Башкача айтканда, бир чечим кабыл алса, ошону туура кабыл алдымбы, туура кабыл алган жокмун деп өзүнө өзү күмөн санап, ойлонуп, ойго батып кетишет да. Бул бара-бара адамды депрессияга алып келиши мүмкүн. Анан булар деген коомдогу адамдарды кандай бөлөт? Мени түшүнөт, мени түшүнбөйт. Мен аларды түшүнөм, алар мени түшүнбөйт деп өздөрүнүн аң сезимде адамдарды ошентип бөлүп коюшат.
Кийинки инсандар 3-ндө, 12-синде, 21-inde жана 30-ында төрөлгөн инсандар аналитик деп аталат. Булар деген төрөлгөндө эле акылдуу болуп төрөлүшөт, дайыма билим алышат. Буларды билим казынасы деп айтсак болот. Обычно бул адатта бул сандарда төрөлгөн адамдар 2-3төн диплом алышат. Эмне үчүн булар билим алгылар келет? Себеп деген алган билимдери кайра буларга анализ жүргүзүүгө жардам берет. Бул инсандарды биз аналитик инсандар дейбиз. Алар дайыма анализ жүргүзүүнү каалашат. Анализ жүргүзүү аркылуу бул жашоодо өзүнүн максатын табышат. Дайыма билимге сугарылган адамдар көп билим алышат. Көп билим алуу буларга анализ жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Булар деген атайын инструкция менен жашаган адамдар, бардык нерсени адилет башкарыш керек. Үй бүлөдө булар мыкты ата, мыкты эне болушат. Анан булар деген адамдарды коомдо акылдуу эмес, авторитеттүү эмес деп бөлүшөт. Булар кандай гана маселе болбосун мен билем деп жооп берет. Себеп деген буларда билим көп. Анан булардын минус жактары өтө эле принципиалдуу болуп калышат. Кээде жалкоо, кээде катуу, кескин чечим кабыл алышат, башка бирөөнү укпайт. Мен билем деп кечке бой көтөрүп сүйлөп калышат, башка бирөөнүн көз карашын, пикирин кабыл албай коюшу мүмкүн. Ал эми плюс жактары максатка умтулган, билим казынасына анализ жүргүзгөн, анан мен билем деп билген билимин башка бирөөгө үйрөткөн плюс жактары бар. Булар негизи мыкты педагогдор болушат, мыкты насаатчылар болушат. Себеп деген Алла Таалам буларга атайын насаатчы болуш үчүн анализ жүргүзө турган аналитикалык ой жүгүртүү жөндөмүн берген. Кийинки инсанды биз новатор деп айтабыз. Алар 4-ндө, 13-ндө, 22-синде, 31-inde төрөлгөн инсандар. Бул инсандар дайыма алдына максат коюп жашайт. Эртең менен турганда эле бүгүн кайсы иштерди аткарам? Бул иштерди аткарам деп бир күндө алдына 20 чакты максатты коюп коюшу мүмкүн. Себеп деген буларда креативдүү ой жүгүртүү катуу өнүккөн. Эмне үчүн креативдүү? Себеп деген булардын аң сезими биздикине караганда жогору. Алар көпчүлүк адамдарга караганда бир нерсенин ар жагын көрө алат. Кандайдыр бир маселеден чыгыш үчүн ошонун жолдорун билет. Себеп деген буларда 100% интуиция иштейт. Булар деген жашоого чындык үчүн, күрөшүш үчүн келген адамдар. Булар жашоосунда революционер болушат. Буларда идея абдан көп, максат абдан көп. Бир күн кечке ошол алдына койгон максатты ишке ашырам деп атып, күндүн акырында ошол максаттарды аткардым деп өздөрүнүн аң сезимде атайын галочка коюшат. Эгерде ал галочка коюлбай калса, бир күнгө коюлган максаты ишке ашпай калса, укташпайт. Анан адамдарды чынчыл эмес деп бөлөт. Эгерде жанына келген адам калп сүйлөп койсо, ал адам менен мамиле түзгүсү келбейт. Себеп деген булар дайыма чындыкты издеген адамдар. Кандай гана маселе болбосун, кандай гана оор жагдай болбосун, булар кыска, тез арада туура чыгып кетүү жолдорун тапкан адамдар. Алдына көп максат коюп алышат. Эмне үчүн? Себеп деген буларда креативдүү ой жүгүртүү катуу өнүккөн. Ошол креативдүү ой буларга кантип максатка жетүү керектигин берет, жетүү жөндөмүн берет. Буларда башка адамдарга караганда, көпчүлүк адамдарга караганда боло турган нерсени жана биздин аң сезимдин ары жагында жаткан маселени көрө алышат. Себеп деген аларда 100% интуиция иштейт. Жаңы максаттарга жетүү үчүн аларга Алла Тааладан туаса берилген креативдүү ой жүгүртүү жардамга келет. Булар деген жаңы нерсени издеген, жаңылык киргизген, жаңычыл же болбосо новатор адамдар. Мисалы, революционер деп да айтсак болот. Революционерлер булар кимдер? Жаңы нерсени издеген адамдар. Көрдүңүздөрбү? Анан бул адамдар жашоосунда дайыма чындыкты издешет, чынчыл адамдарды издешет. Бардык адамдарга бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек. Эгерде бардык адамдарга бирдей мүмкүнчүлүк бербесек, жашоодо чындык жок деп эсептешет. Эми бул адамдардын плюс жактары: четтөө, алыстоо, шалдыроо,
эч нерсеге көңүлү келбей жатып калуу, кылган ишинен канагат албоо минус жактарына кирсе, ал эми бунун плюс жактары креативдүү, ой жүгүртүү, трансформатор болушат, новатор болушат. Булар адамдарды чынчыл эмес деп өзүнүн аң сезиминде бөлүп коюшат. Кийинки инсан бул бизнес логиканын адамдары. Алар 5-inde, 14-ünde, 23-ünde төрөлүшөт. Буларда логикалык ой жүгүртүү мыкты өнүккөн. Башкача айтканда, логика бул эмне? Кыска жолду, туура жолду табуу. Башкача айтканда, кезеги менен туура ой жүгүртүү буларга мүнөздүү өзгөчөлүк. Булар көбүнчө ишкерлер болушат, дайыма бир мыкты сатуучулар болушат. Кандай гана иш болбосун, логика туура келбесе, алардын аң сезиминде түшүнбөстүк болот, макул эместик болот, ичинен күрөшө баштайт. Буларда дайыма ийгилик коштоп жүрөт, бирок 36 жашка чейин, 36 жаштан кийин бул инсандарга келген ийгиликтин жолу азайышы мүмкүн. Себеп деген буларга таасир берген планета Меркурий планетасы. Меркурий планетасы 36 жаштан кийин өзүнүн дарбазасын жабат. Ошон үчүн бул инсандарга биз көбүнчө 36 жашка чейин бизнестин структурасын куруп алууну сунуштайбыз. Бул инсандар бул дүйнөгө көбөйтүү үчүн, масштаб кеңейтүү үчүн келишкен. Дайыма жаңы бизнес идеяларды каалашат, көп идея келет, эмне болсо дагы товарды сата алышат. Булардын минустары туруктуу эмес, кээде бейкапар, эти бар албоо болушу мүмкүн. Айрым учурда кандай десек, акылдан кетүү, өтө эле жинденген учурлары болот булардын. Жинденген учурда, ачуусу келген учурда кол көтөрүп жибериши мүмкүн. Ал эми плюс жактары булар деген бизнестин адамдары, бизнести жакшы түшүнүшөт, соода жүргүзүшөт жана бардык адамдар менен тил табышып кете алат. Буларда коммуникация мыкты өнүккөн. Эми алар адамдарды, коомдогу адамдарды логикага туура келген, туура келбеген, туура эмес, пайдалуу эмес деп аң сезимде бөлүшөт. Кийинки инсан бул жаратман, башкача айтканда, жамааттык маданиятты түзгөн инсандар. Булар 6-сы, 15-и, 24-үнчү сандарында төрөлгөн адамдар. Булар деген өзү үчүн комфорт издеген адамдар, өзү үчүн ыңгайлуулук жараткан адамдар. Бул адамдар сабырда турган абалда өтө эле даанышман, акылдуу адамдар болушат. Бирок көп учурда эмоцияга алдырып коюшат. Себеп дегенде бул адамдарда кандай гана иш баштабасын, эгерде алардын жан дүйнөсүнө, комфортуна каршы келсе, алар ичинен эмоцияга алдырышат. Сыртка айта албайт, бирок ичинен эмоция аябай кайнайт. Кайда жүрбөсүн, аларга акча келет, инновация келет. Андан кийин эгерде кандайдыр бир оор учур болсо, эмоцияга алдырбаса, андан чыгып кетүү жолдорун өздөрү бат эле таап алышат. Бул адамдарда чыгармачылык ой жүгүртүү күчтүү өнүккөн. Эгерде коомдо байкай турган болсок, ушул сандарда төрөлгөн адамдардын көбү чыгармачыл болушат. Же ырдаган, бийлеген, же болбосо өзүнүн чыгармасын жазган адамдар болушат. Булар деген өзүнө комфорт каалаган, өзүнү сүйгөн, өзүн жакшы көргөн адамдар болушат. Ал эми эмгек жамаат ичинде, коллектив ичинде сөзсүз түрдө башкаларга комфорт жараткан, жылуу мамилени сүйгөн адамдар болушат. Булар адамдарды кантип бөлүшөт? Комфорттуу адам, ыңгайлуу эмес адам, жакшы мамилени жакшы көргөн, түшүнгөн адам, түшүнбөгөн адам деп бөлөт. Кийинки инсаныбыз ишке ашыргыч, же болбосо технолог, же болбосо инноватор деп аталат. Ал 7-чи, 16-чы, 25-чи сандарда туулган адамдар. Алар дайыма кылган ишине мактоону каалашат. Булар деген бир ишти баштаганда кандай гана идея, максат койбосун, ошону тез ишке ашырганга умтулушат. Ар бир кылган ишинен мактоо алгысы келет. Себеп деген булардын башында дайыма жылдыз жанып турат. Булар төрөлгөндө эле мен жылдызмын деп төрөлүшөт. Булар мыкты трансформатор боло алышат, эгерде өздөрүнүн табиятын туура түшүнсө. Буларда интуиция кыйын иштейт. Себеп деген булар биринчи чакрада төрөлгөн адамдар болушат. Мындай адамдарга маалымат аябай көп келет.
маалымат агымы токтобой келе берет. Ошон үчүн бул адамдарга дисциплина өтө керек. Эгерде адам дисциплинага түшсө, дисциплина бул эмне? Бул спорт, бул намаз окуу, бул деген йога, ошондой эле өзү үчүн бекиткен жашоо принциптери, мунун баары дисциплина, тартип. Эгерде адам тартипте жашаса, анын акылындагы ойлор дагы тартипке келе баштайт. Эгерде адам тартип менен жашабаса, ага токтобой келген маалымат агымы ага хаос жаратышы мүмкүн. Адам көп келген маалымат агымынан өзү адашып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул адамдарга биз катуу, тартип, дисциплинада жашагыла деп кеңеш берет элек. Минус жактары: хаос, талкалоо, ою чачкын болуу, кырдаалды анчалык түшүнө бербөө. Ал эми плюс жактары: идеяны бат ишке ашыруу, кундалини йоганы көтөрүү. Ошондой эле булар мыкты кризис менеджер болушат. Адамдардын ички дүйнөсү бай эмес, адамгерчиликтүү эмес деп бөлүшөт. Ал эми 8, 17, 26 деген сандарда туулган инсандар бизде көзөмөлчү инсандар деп аталат. Бул инсандар биздин дүйнөгө, материалдык дүйнөнү жана анын жыйынтыгын көзөмөлдөө үчүн келген адамдар. Бул адамдарга көбүрөөк иштөө керек, себеп деген канчалык талбай эмгектенсе, ошончолук буларда тажрыйба келет. Ал эми тажрыйба материалдык дүйнөнү контролдоого мүмкүнчүлүк берет. Бул адамдар реалист адамдар болушат. Өздөрүнүн иштеп тапкан жыйынтыгын көргөндө гана кубанып, канагат ала алышат. Ал эми өздөрү иштеп таппаган материалдык дүйнөгө ыраазы болушпайт. Булар бардык адамдарды иштөөгө, ошондой эле дагы дайыма иштөөгө чакырат. Бул адамдар көбүнчө бир ишти баштаганда анын ар жагында жыйынтыкты көрсө, ошондо гана иштешет. Ал эми жыйынтыкты көрбөсө, буларды дивандан көтөрүү абдан кыйын. Бул адамдар мансопкорлукту, өзүнө урмат сыйды талап кылган адамдар. Булар бул дүйнөгө башкаларды окутуш үчүн келген. Ал эми өздөрү абдан акылдуу келет, өздөрү окуганды жаман көрөт. Буларды башка бирөө окутса көп жактырышпайт, ал эми өздөрү башка бирөөлөрдү окуткулары келет. Анан мыйзам талаптарын, регламентти сакташ үчүн келген адамдар башка адамдардан да регламенттин, мыйзамдын сакталышын сактоону талап кылышат. Азыр бул адамдар регламентти, мыйзамды сактоого чакырган адамдар, себеп деген булар көзөмөлчүлөр. Биздин дүйнөгө булар көзөмөлдөө үчүн келишет. Мыйзамдын аткарылышын, регламенттин аткарылышын көзөмөлдөө үчүн келген инсандар. Булар өздөрү мыйзам бузууга, булардын өздөрүнө мыйзам бузууга болбойт. Бул инсандар авантюризм менен иш алып барышса да болбойт. Себеп деген энергиясы тескери иштеп калышы мүмкүн. Себеби дегенде энергиясы аларга тескери натыйжа берет. Эми булар деген адамдарды бай кедей, ийгиликтүү эмес, тамаша түрүндө айтканда толк чыккан, толк чыкпаган деп өзүнүн аң сезимди адамдарды ушинтип бөлүшөт. Булардын минус жактары: эч кимге ишенишпейт, өтө эле ашыкча контролдоп жиберишет. Анан контролдоп атып тажагандыктан элден качып башка жака барып өз алдынча жашагысы келет. Ал эми плюс жактары: контролдойт, реалдуу адам. Анан мисалы башка адамдар көрбөгөн детальдарды ушул адамдар көрөт да. Андан кийинки инсандар бул тактик инсандар деп коебуз. Башкача айтканда социалдык колдоо көрсөткөн инсандар. Алар 9-унда, 18-inde, 27-синде төрөлгөн адамдар. Бул адамдардын фокусу башка адамдарга жардам берүүгө каралган. Кандай гана учур болбосун, булар дайыма коомдо, социумда башка адамдарга жардам берүүгө умтулган адамдар. Бул адамдар башка адамдарга жардам берет дагы анан кайра ыраазычылык алсам деп күтөт. Көп учурда адамдардан ыраазычылык албай калганда өздөрүн жаман сезишет да. Анан кийин көп учурда эмоциялык жактан булар жабыркашат. Себеп деген булар эмоцияда төрөлгөн адамдар болушат. Буларда тактикалык ой жүгүртүү кыйын өрчүгөн. Булардын күчтүү тарабы тактикалык ой жүгүртүү. Бул эмне деген билдирет? Тактикалык ой жүгүртүү деген кыска,
коопсуздук жаралган, коркунуч жаралган убакытта кантип жардам берем деген учурда ошол адамдын өмүрүн сактап калабы же кандайдыр бир маанилүү чечим кабыл алыш керекпи, ошол учурда буларда тактика иштейт. Тактика иштегендиктен булар көбүнчө аскер адамдары болот, медицинада иштеген адамдар болот, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеген адамдар болот. Булар бат-бат кыймылдашат, денесин дайыма машыктырып турушат. Булар негизи буларда адреналин аябай көп. Ошол денедеги адреналинди чыгарыш үчүн булар көбүнчө активдүү жашоо мүнөзүнө өтүш керек. Башкача айтканда, дайыма спорт менен машыгып туруш керек. Эгерде булар спорт менен машыкпаса, буларда адреналин көп болот да, анан ал агрессияга, өтө эле эмоциялык жактан ашыкча эмоция алдыруу болуп кетиши мүмкүн да. Эми булардын минус жактары паранойя. Паранойя деп коет, бир ойду ойлоп алса, ошону ар жакка аң сезимде болбогон окуяларга байланыштырып эле өстүрүп, өөрчүтүп, анын аягында өзү ишенип алат да. Андан кийин эмоцияга алдырып, өтө эле ачууланып кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда булар өтө ишенчек адамдар болот. Ал эми плюс жактары, булар деген спортчул болушат, спортту сүйүшөт, бат кыймылдашат, анан жоокер болушат, дайыма адилеттик үчүн күрөшүшөт. Ал эми булар деген коомдо адамдарды кантип бөлүшөт? Жакшылыкты билген, билбеген деп бөлүшөт да. Анан буларда деген идея аябай көп келет. Кайсыл учурда тактик инсандарга идея көп келет. Качан гана алар спорт менен машыкканда, активдүү жашоо образы менен иштеп баштаганда идея көп келет. Ал эми бул идея кантип социалдык колдоо көрсөтүү керектиги тууралуу тактикалык ой жүгүртүүнү өстүрөт. Бул тактик инсандардын күчтүү тарабы. Эгерде сиз өзүңүздүн күчтүү тарабыңызды кайсы багытта өнүккүңүз келгенин билгиңиз келсе, инсан катары кайсы инсандын категориясына кире турганыңызды билгиңиз келсе, төмөндөгү телефонго кайрылсаңыздар болот. Сиздерге мини разбор жасап берүүгө, консультация берүүгө даярбыз.